Ош шаарынын киреше салыгынын 50% буга чейин республикалык бюджетке төлөнүп турса, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында быйыл 70% киреше салык шаардын өзүндө калды. Салыктын башка түрлөрү да көбөйүп, муниципалдык жерлерди ижарага берүүдөн түшкөн киреши да жакшырды. Муну эске алуу менен Түштүк борбордун 2019 жылга карата кирешеси 1 миллиард 127 миллион 634 миң сом эсептелип, ал зарыл делинген тармактарга бөлүштүрүлдү. Билим берүү тармагына 33,6%, же 378 миллион сом. Социалдык коргоо тармагына 1,4%, же 15 миллион сом. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматка 15,6%, же 176 миллион сом. Коргоо тармагына 0,7%, же 7 миллион 835 миң сом. Эс алуу, маданият жана дин тармагына 6,6%, же 74 миллион сом. Турак жай жана коммуналдык кызматтарга 32,8%, же 369 миллион сом. Экономикалык маселелерге 9,3%, же 105 миллион сом бөлүндү. Каражат бөлүштүрүүдө эки жагдай көңүл бурууга арзайт. Биринчиси капиталдык курулуш тармагы. Бул кызматка өткөн жылы 30 миллион сом бөлүнсө, быйыл андан 3 эсе көп, же 123 миллион сом каралды. Жолдор башкармалыгына мурунку жылы 20 миллион сом берилип, быйыл ал 83 миллион сомго көбөйтүлдү. Жергиликтүү бийлик көбөйгөн акчанын эсебинен быйыл бала бакчалар салынып, жолдор оңдолуп, көчөлөр кеңейтилерин айтышты. Бирок кызыгы, эң көп акча бөлүнгөнү менен канча бакча салынат, кайсы жолдун кай чуңкуру толтурулат, кайсы көчө кантип, качан кеңейтилет, долбоорду сунуштаган мэрия кызматкерлеринин так планы али түзүлө элек экен. Бүгүнкү күндө ал титулдук баракча азыр бекитилди элек. Титул баракчага ошол акча каражаты бекитип беришти. Титул баракчаны ошол Ош шаарынын мэриясы тарабынан элдин суроо талаптарынын, депутаттардын талаптары бар. Адан сырткары ошол атайын комиссия түзүп, жерлерде ошол көйгөйлүү маселелерди карап туруп, эң көйгөйлүү, эң орчундуу элдин көпчүлүк элдин көйгөйү болгон маселелерди чечүү үчүн ошол долбоорлор каралып чыгып аныкталат. 2018 жылы ишке кирген, январдан баштап бизде программный бюджет деген понятие бар да. То есть жергиликтүү акча бекитилген программага карата ылайык иштетилиш керек. Мэрия өзү кайсы иш аракеттер, курулуштар салынган билиш керек да, эмнеге дегенде ал программада жазылган, кайсы жылы канча бала бакча, канча жолдордун километражы менен көрсөтүлгөн, ошонун негизинде иш алып барылыш керек. Бирок кандай болгон күндө да ушундай тариздеги бюджетти эл өкүлдөрү талкуу кылбай туруп кабыл алып беришти. Кийинки дагы бир маанилүү маселе катары Ош шаарындагы санитардык, ветеринардык кызматтардын ишмердүүлүгү каралып жатканда, эл өкүлдөрүнүн бири социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан желим жумурткалардын Оштун базарында сатылып жатканын сынга алды эле мекеменин жетекчилиги бул бизнестеги көрө албастык катары түшүндүрдү. Ош шаарында 4 оптом дүң баада саткан жумуртка сатуучулар, ишкерлер иштейт. Алар ошолордун ортосундагы бир мамиле болуп чыгып. Негизинен Ош шаарына, ошол Бишкек шаарынан жумуртка келет. И анан могул Араван районунда жайгашкан тоок фермасынан жумурткалар келет. Көп партиялар. Алар ветеринардык кызматтын көзөмөлүндө турат. Ар бир келген партиядан инспекторлор көзөмөлүндө документтер текшерип турат. Жетекчинин айтканы баарына түшүнүктүү болду. Же депутаттардын эч кимиси жумуртка сатып жебейби, же протоколдон чыкпайлы дештиби. Айтор улуттун ден соолугуна шек келтирип, контрабандалык товар алмашуу маселеси ушуну менен жабылды. Эгерде бул нерсе уже базарга чыгып, сатылып, канча жарандар уже сатып алып, же болбосо ошондой эле пластмассовый игрушкалар, ошондой эле продуктлар чыгып аткан болсо, анда бул ошол санэпидстанциянын шалакалыгы деп эсептейм. Мен ойлогом, ушунун немесине жыйынтыгында санэпидстанциянын жетекчисине сөгүш жарыялап, же болбосо өз ээлеген ордун бошотуу деген бүтүм чыгат деп ойлогом, бирок андай бүтүм, к сожалению, чыкпады. Бүгүнкү жыйында шаардык мэрия окуучулардын коомдук транспортто жүрүү акысын 1 сомдон 5 сомго көтөрүү сунушунда киргизишти. Ошто 70 миңден ашуун окуучу бар.
Бийлик жол акынын аздыгынан аларды кичи автобустар албай коюп жаткандыгын жөө келтиришти эле эл өкүлдөрү маселени кайра кароону айтышып, сунушту колдоого алган жок. Жыйында жалпысынан 8 маселе коюлган. Аны талкууга айрым депутаттар эле активдүү катышпаса, көпчүлүгү интернетте олтуруп, оюн ойноп, эс алып кетишти. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Перим жаңылыктары.